Assalamu alaikum ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Эсол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, тактап айтканда Фуркаттын Круговойунун жанынан эле сатыла турган дап даяр болгон 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт барлык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге толук адресин түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда мен Фуркаттагы мына ушул Фуркаттын Круговойунун жанында эле турам. Бул жакта Фуркаттын Круговой көрүнүп турат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тактап айтканда, эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, бул жерде Фуркаттын Круговой бар. Ошол Фуркаттын Круговойунан Мадыны көздөй бул жакка түз 300 метр жүрүп келгениңиздерде жолдун оң тарабында мына ушул Ахматова Газипа деген көчө жайгашкан. Ушул көчөгө кирип ичкериге түз 200 метр буйтап кирип бара берсеңиздер, жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жакка дальше кете турган болсоңуздар, Мады Башбулак тарапка карап кете аласыздар. Так, достор, мен жанагы айткан мына ушул көчөгө киресиздер да, бул жакка түз, болжол менен бир 220 метр түз жүрүп келгениңиздерде, ушул эле асфальт көчөнүн сол тарабында, тактап айтканда аяк тарабында сатыла турган 2 кабаттуу жер үйүбүз жайгашкан. Дап-даяр, келип эле жашай бересиздер. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Назар салыңыздар, ушул жер үйдүн ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Эсолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар. Жакшы. Көчөлөрү дагы асфальт экен. Бул жакта столбаларына прожекторлор орнотулган экен. Ушундай эске алыңыздар. Үйдүн 4 тарабы тең тосулган. Жериңиздер канча сотук? Жерибиз документ боюнча 9 сотик, беркинде эсептесек 11 сотик чыккан. Документ боюнча 9 экен, мында эсептесе 11 сотук чыгып калат экен. Жакшы. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта дагы үйлөр бар. Ушундай эске алыңыздар. Үйдүн 4 тарабы тең тосулган, чегералар такталган. Ушул баратаны ачып ичкериге кире беребиз. Жериңиздер өтө кеңир экен анда 11 болсо. Шүгүр, жакшы кеңир. Жакшы. Так, кандай условиялар бар эке? Не бар, не жок? Условиялары суу бар, свет бар. Суулар эки жактан чыгарылган, эки кран бар. Андан сырткары гудук 8 тонналык. Гудуктун ичинде дагы 8 тонна суу турат. 2 крант бар экен. Бул жакта 1 крант таза суу, нар жакта дагы 1 крант. Тапчандын ылдый тарабында 9 тонналык кудугу дагы бар экен. Суудан проблемаңыздар жок экен. Үйдүн алдында көрүп атасыздар, стяжка кеңиргенен бул жакка бир 3-4 машина кеңирип батат экен. Көчөттөрү дагы тегилген экен. Жакшы. Чоң үйүңүздүн салынганына канча болду эке? Чоң үй 2009-жылы бүтүп келгенбиз. 2009 бүткөн, а? Бүткөн, Канча комната вообще? Так, чоң үй 6 комната. 6 комната. Коридорлору менен. 6 комната экен. Узун турасы канча? Узун турасы 10го 11. 10го 11. Камкышпы же кандай? Камкыш. Камкыш менен тургузулган экен. Айнек терезелери пластик экен. Крышасы тирнике менен жабылган, суу түтүкчөлөрү орнотулган. Узун турасын айттык. 2009-жылы салынган экен. Бул жакта времянкалары, мини банясы, сырткы ажатканасы, тоокканасы, огороду бүт бардыгы ушул жакта жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардыгын кезек мен көргөзүп беребиз. Жакшы, документтери кандай анан эке? Документтери таза. Жакшы. Шаарга дагы жакын эле экен, үйүңүз? Шаарга бир 5 мүнөттө машина менен кирип барат окшойт, а? Кирет, 5 мүнөттө кирет. 3 километр. 3 километр экен, жакшы. Киргениңиздерде эле бул жагы коридор, 1-кабат. Эң негизгиси асты полу жыгач экен. Дубалдары моюща бой, потолоктору гипсокартон. Ремонту негизи жакшы эле бойдон сакталып турат экен, а? Бул 1-чи бөлмөсү. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Бул жагы кандай? Печка дагы бар окшойт, а? Печка бар. Бул үйдү азыр кайсы жол менен жылытасыз? Бул үйдү ошол печка менен жылытам. Отопление кирген эмес пока. Отопление эмес бар орду. Жакшы. Бул жакта болсо печка менен жылытат экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жагында духовкасы дагы бар экен. Бул дагы бир өзүнчө спальня деп атап койсок болот экен. Айнек терезелери пластик, темир тосмолору дагы бар экен. Бул жактан чыкканыңыздарда бул жак кандай бөлмө? Бул жак туалет ваннанын орду, пока курулган жок. Үй түбүндө эмелер кеткен, турбалары бар даяр. Жакшы. Септигиңиз барбы жокпу? Септик, 2 септик бар, бири эменики
душ ваннаныкы, бири кухняныкы. Жакшы, эки септик бар экен. Экөө отдельно. Экинчи кабатка чыга берели анда, жүрүңүздөр. Бул зал. Зал экен, конок бөлмөсү, жакшы. Көчө тарапты карап турат экен, кеңирген экен. Бул сатыла турган жер үйүңүздө буюм тайындар турат. Мындай калабы? Калабы же кетеби? Калат, баары калат. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келише аласыздар, Ооба. Жакшы. Экинчи кабатка чыктык. Сол тараптан баштай берели. Бул жагы балкон экен, Мынакей достор, бул жагы балкон болуп калды. Балкон бул жактан көрүнүп турат эми. Трасса ошо өзгөн. Ошо өзгөн трассасы мына ушул айнектен көрүнүп турат экен. Жакшы, 200 метр ылдый тарапка түшүп барсаңыздар, ошо өзгөн трассасына чыгып барасыздар. Так. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү экен, Балдардыкы. Астын көрүп атасыздар. Жыгач экен, эң негизгиси жылуу болот. Ремонту негизи жакшы экен. Мындай келип эле жашай берет экенсиздер. Ремонт кылыштын кереги жок. Бул кандай? Бул деле душ туалеттин эмеси. Азыр гардеробный окшойт, Азыр гардеробный болуп турат. Келтириптсиз ама шкафтардын көрүп атасыздар, эшиктери көп экен. Бүт бардык кийимдерди ушул жака кое берет экенсиздер. Эң негизгиси бул эки кабаттуу жер үйдү көрүп атасыздар. Биринчи кабаты дагы, экинчи кабаты дагы коридорлору кеңир экен. Кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип кете бересиздер. Бул балдардын уктоочу бөлмөсү экен, Отдельно болуптур. Жакшы. Лестница. Ылдый жагында подвал дагы барбы? Ооба. Подвалга дагы кирсеңиздер. Ал жакта да бир комната. Бир көргөзүп коелу анда. Мындай үстүртөн көргөзүп коелу достор. Бул жак. Жакшы. Подвалда бир бөлмө экен. Өтө салкын экен. Бул жака киргенде эле кадимгидей билинип атат. Жакшы. Общий 6 комната дедиңиз, Общий 6 комната, 2 коридор менен. Мынакей достор, биринчи, экинчи кабатын көргөзүп бердик сиздерге. Негизинен үй жакшы. Времянкага каяктан, наркы тараптан киребиз, Времянканын узун турасы канча? 6,5 11 беле. 6,5 14 дедик, 14 беле же. 6,5 14 экен бул времянка. Бул үйүңүздү кандай жол менен эмне кылып жылытасыз? Бул жер кухня. Ал жерде печка бар. Ал жерден өзүбүз отопление жасап киргизгенбиз. Ошол 3 комнатага кирет. Отту ошондо мына бул печка менен жылытасыздар, жагасыздар. Ошо печка. Отоплениянын турбалары кеткен экен, вытяжка, аристон бүт бардыгы коюлган. Бул жерден баняга да кирип кетет. Баняга дагы? Баня, душ. Жакшы. Бул жагы көрдүңүздөр, кухнясы өтө кеңирген. Бут кийимче чыкабыз, Коридор. Бул ошондо биринчи бөлмө. Өтө кеңирген. Тапчаны дагы бар экен. Үйүңүздөрдүн эки үйдүн тең коридорлору кеңир экен, Бул ошондо балдардын уктоочу бөлмөсү экен, жакшы. Кеңирген экен. Ушундай сонун үйүңүз бар экен, неге сатып атасыз? Бала чаканын келечеги үчүн ушул Бишкекке өзүбүз да ошол жакта иштеп аттык эле, ошол жака жылыш керек болду. Бишкекке көчүп атасыз? Көчүшүм керек. Бул үйдөн эч нерсе алынбайт. Бардык турган нерсе ушул бойдон калат. Калтырылып кетилет, Болгону бала чакам кийимин. Бул экинчи эшик окшойт, Бул ал ошол котельный кылам деген жака чыгып кетет турган эшик. Жакшы, өтө сонун. Артымда жүрө бересиз, Камерага түшүп калса болсо. Бул жагын көрүп атасыздар, коридорлору өтө кеңирген, ремонттору дагы жакшы экен. Бул жактан чыгабыз. Чыкканыңыздарда мини огород экен, бул жагы. Бул жак өрүк, көчөттөрдүн түрлөрү бар экен, чоң мөмө алган, помидорлор эгилип, бүттү. Помидор, болгарский, бадырын, баклажан, чилек. Бүт бардыгы бар экен, жакшы. Эң негизгиси жери чоң экен. Фуркатта билесиздер, жер жагында тар болуп калат.
Баняга мына жерден от жагат экенсиз. Баняга бул жерден от жагам. Кайсы жактан киресиз? Бул жак көмүр. Көмүркана. Кухнянын ичи менен кирем баняга. Мына жактан кирет экен. Жакшы. Бул жагы болсо Сарай. сарай. Азырынча мал жок, склад болуп турат. Керектүү буюм тайымыңыздарды коет экенсиздер, жакшы. Үстүндө чөп бар. Үстүндө чөп Бар. ушул жака жыйылат экен, жакшы. Бул жагында болсо сырткы ажаткана, бул жагында экинчи эшиги. Бул жагы тооккана окшойт, Койкана кылганбыз бул жерди. Бул Кой бакканбыз бул жерге. койкана экен бул жер. Жакшы. Мал чарбачылыктагы, дыйканчылыктагы кылса боло берет экен, кошумча жумуш кылып. Болот. Бул жагын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакты тооккана болгон дейт. Эми бул жакка да тоок багып же кой багып, кочкор багып, кошумча жумуш, бизнес кылсаңыздар болот. Азыркы учурда билесиздер, кошумча жумуш кылыш керек. Бир жумушту карап жүрсө болбойт. Жакшы. Мөмөчөмө бардык мөмөгө кирген. Коңшулар кандай адамдар? Коңшулар жакшы адамдар. Баары менен жакшыбыз. Жакшы. Банясын дагы көргөзүп коелу сиздерге. Азыр бир эле баня калыптыр. Эми өзүңүздөр дагы кийин ардактуу замандаштар келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер албетте эле. Ушул жактан баняга кирет, Парит этсе болобу? Болот. Жакшы эле парит этилеби? Эми ысыйт, жакшы ысыйт илгерки банядан. Жакшы. Мынакей достор, парит этип жакшына жуунсаңыздар дагы болот экен. Кааласаңыздар жеңил душ кылбасаңыздар дагы болот. Аристон дагы бар себеп дегенде. Жакшы. Так, дагы эмне маалымат берели сиздерге? Баасын канча tutасыз, ака? Баасын айтың, бул жакта баары күтүп калды. Баасын $115,000 деп атабыз, анан келип көрүп жакса, кемитип беребиз да сүйлөшөбүз. $115,000. Кеми болот, кыргызчылык болобу? Обязательно. Вариант жолдоручу? Вариант жолдорун караштырабыз. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келише аласыздар, Жакшы. Болуптур экен, ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Мынакей достор, биз сиздерге дат даяр болгон 2 бөлмөлүү, 2 кабаттуу жер үйдү времянкасы менен тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, уктуңуздар, бүт бардык шарттары бар экен, келип эле жашай бересиздер. Шаарга дагы жакын, 5 мүнөттө машина менен Макаренко келечекке кирип барасыздар. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, эсин номери описанияда жазылган. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Эмне демекчибиз? Ушундай даяр болгон 2 кабаттуу жер үйдү колдон чарбаңыздар. Мен болсо бул чарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.